Assalamu alaikum. Biz bugün oşantip sizler menen Badır soğuşunun jеңишini küttük. Albatta biz işendik jеңиш bolup. Bирок ошол кезде musulmandардын өздөрү бул жеңишти кандай күттү, бул жеңиш кантип колго кирди? Мен мына ошо өткөндө сиздер менен барган Бадырда дагы бир убакыт чогуу болуп, чогуу көрөлү деп сунуш кылам. Анда дагы бир жолу Бадырга сиздер менен кеттик. Uruştun ertesindegidey ele olup kaldı. Ne dediniz? Bunu prosto kurman ala adamların orduna koyup elestesen ha? Birösü enkeyip ölgön, birösünün jarmy çabılıp kalgan, başı düşüp ketken. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөөгтөрдү бир жерге жыйнатты дагы, аларга карап: "Эй мушриктер, силер мага пайгамбарыңарга начар уруулаш болдуңуздар. Силер мени жалганчыга чыгардыңыздар, башкалар ишенди. Силер мага жардам бербедиңиздер, башкалар колдоо көрсөттү. Силер мени батырбай кууп чыктыңыздар, башкалар башпаанек берди" деди. Анан алардын бардыгын чогулгандан кийин кайсыдыр бир куруп калган кудукка таштоону буйрду. Абу Талханын эскерүүсүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү 24 Курайш аксакалдарын бир кудукка таштатты дейт. Жана алар ташталган кудукту карап, ар биринин атын атады. "Эй паланчанын баласы пустанча, эгер сен Аллахка жананын пайгамбарына чыккынчылык кылбаганыңда азыр кубанып турган болот белең? Эй паланчанын уулу пустанча, эгер сен Аллахка жананын пайгамбарына баш ийгениңде азыр кубанган болор белең" деп ар бирине кайрылып жатты дейт. Умар ибн Хаттаб: "Эй Аллахтын элчиси, булар өлүктөр го, сен угуп атабы" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мухаммадтын жаны колунда болгон затка ант, алар мени силерде эле угуп турат болгону мага жооп бере алышпады" деди. Ошентип, бул согушта 70ге жакын мушрик Курайштары өлдү жана ошончосу колго түштү. Ошондой эле бул салгашууда 14 мусулман шейит болду. Биздин чыгармачыл топ ислам тарыхындагы эң олуттуу орду бар, эң мертебелүү жеңиштин каармандары, Аллах өтмүштөгү жана келечектеги күнөөлөрүн кечирген бул шейиттердин сөөктөрү коюлган жерди көрүп, үстүлөрүндө бүркүтү, жанында кабыландары бар эстеликтер коюлбаганына, болгону талаа ташы менен гана белгиленип коюлганына таң калдык. Ал эми аттары жупуну бир постаментке эле жазылыптыр. Бирок андан аларды мусулман үммөтү унутуп койгон жок. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аскерлери менен ошол кездеги согуш салтына ылайык жеңүүчү катары согуш талаасына 3 күн конду жана 3 күндөн соң төбөсүн токутуп сахабалары менен олжолорун алып жолго аттанды. Аллах Таала бул Бадыр урушуна катышкан адамдарды исламдагы эң биринчи уруш болуп ошол жерге эрдик көрсөткөндүгүнөн Бадырдагыларды иф'алу ма ши'тум фaqad гафараллаху лакум дегенде силер каалаган нерсеңерди кыла бергиле, мындан эч нерсе таасир болбойт деп күнөө жазылбайт деп айтылган. Көп жерде мисалан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын арасында бир Бадыр
uruşuna katışkan sahaba bir ayıp iş kılgan bolsa, anı kötörбөгүлө boldu, al keçirilgen dep şunday toktotup koyuşulu da. Bedir uruşuna katışkan adı sahaba gelse bir yerde oturganda. Turgula Bedir uruşuna katışkan adam geldi dep hurmatı olar ötkөнгө чейин kalganda. Mekke'den Müslümanlardı жеңебиз деп çıkan müşrikler bu жеңишке жеткен жоқ. Жеңиш Allah Subhanahu wa Ta'ala tarafından Müslümanlarga berildi. Jana otulgan kapırlar bıt çıtı çıkkan ahvalda Mekke'ni көздөй bıtıragan oydan kaçıp jönöştü. Biroq Mekke'ye kirgenden uyalıp Mekke'ni sagalap bunu uşul öröndürdü. Dalbastap turup kalıştı. Badır'dagı kıyra turalı kavardı Mekke'ye birinci ol Al-Qaysama degen Mekke'lik alıp keledi. Alıp kelgende de mına şu Kaba'nın territoriyasına tağırıp aytkanda Hicraga parlamentke aykırık salıp keledi. Ey Mekkelikler, Müslümanlar Utba'nı öldürdü, Müslümanlar Şuayba'nı öldürdü, Müslümanlar Umayya'nı öldürdü, Abul Hakam'ı öldürdü dep aykırık salıp keledi. Mına şu uçurda Hicrada çalkalap жатқан Safvan ibn Umayya oradan ırgıp turatdağı бұл Qaysama ақылынан азған оқшайды сұрағылачы мен не қылып атады деп дейді. Елдер келбе Qaysama айтшы азыр Safvan не қылып атады дейді. Қандайым не қылып атады? Мен ақылдан азып қалды деп атасың, тегіне жатады дейді. Мен көрдім анын атасы менен ағасының өлгөнүн дейді. Ошентип Меккеликтер ең сонундарынан ажырады. Бадырда мұсылмандар 3 топқа бөлініп соғышты. Birinci top бұл авангардтағы салғылашқандар. Екінші топ бұлар олжо жинағандар. Ошол кездегі соғыш салтына ылайық bir топ соғышта, екінші топ қачып бара жатқан душмандың малы мүлкін олжолойт эле. Üçüncü топ пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды қорып тұрды. Олжо бөлүштүрүүгө келгенде 3 топ ортосунда пикир келишпестик пайда болду. Birinci топ айтты, биз салгылаштык. Жана олжонун көбүн жакшысын биз алышыбыз керек деди. Экинчи топ айтты, эгер олжону биз чогултпаганыбызда кайсын алмаксыңар, биз да согушат элек эгер деди. Үчүнчү топ айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коруу дагы өтө маанилүү, демек олжонун жакшысын биз алышыбыз керек деди. Мына ушул учурда Аллах субхану ва тааладан сенден олжо тууралуу сурашат. Айткын, олжонун бардыгы Аллах жана анын пайгамбарына таандык. Эгер ыймандуу болсоңуздар, Allah'tan korkula, jana jaraş kıla. Allah cananın paygambarına kaytar kıla olacağını degen ayatlar düştü. Yes'alûneke anil enfâl. Ошондо сахабалар ката кетиргендерин түшүнүп, тооба кылышты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олжонун 5тен 1-ин өзүнө алып, калганын мусулмандарга тең бөлүп берди. Калган туткундарды Абдуллах ибн Кааб Мадинага айдап жөнөдү. Soğuş bütkөндөн кийин мына ушундай жеңишти сүйүнчүлөө үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина элине 2 чабарман жөнөттү. Тагыраак айтканда үстүңкү Мадинага сүйүнчүлөө үчүн Абдуллах ибн Раваханы жана төмөнкү Мадинага сүйүнчүлөө үчүн Зайд ибн Харисалар чабармандык кылды. Антпесе жөөттөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын курман болгону жана мусулмандардын жеңилгени тууралуу калп ушактарды тараткан эле. Ошого карабай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жеңиши менен келатканын көргөн Мадина эли Аллах улуу деген ураандар менен тосуп алды. Бул жеңиштен соң дин душмандары мусулмандардан айбыга баштады. Буга чейин 2 анжы болуп жүргөндөр исламды тайпасы менен кабылдап киришти. Жана Абдуллах ибн Убайда эл көрсүнгө исламды кабыл алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келер менен өзүнүн сахабаларын бир-бирден чыгарды жана туткундарды эмне кылалы деген кеңешти салды. Биринчи болуп Абу Бакыр Сыддык кеңеш берди. Я Расулуллах, бул туткундар чындап алып караганда биздин туугандарыбыз, уруулаштарыбыз. Жана буларды өлтүрүүдөн биз нажат таппайбыз. Андан көрө буларга буга чейинки салт катары болуп калган кун төлөтүп алалы. Биринчиден кундун акчасын дин таратууга иштетебиз. Ал эми Аллах Таала насип этсе, балким бул туугандарыбыз бизде туткунда жүргөндө hidayet taap kalar dedi. Kızığı Umar ibn Hattab. Al aytты, жоқ, ben buğa karşımım. Bulardı öldürüş gerek. Öldürgönde de har kim, har bir sahaba kapırların içinde, müşriklerin içinde gözünün bir tuğanını öldürsün. Misal için Ali ibn Abu Talib, Akil
ibn Abu Talib öldürsün, Hamza özünün dagın bir ükasın öldürsün oşo tutkundardın içindeki. Abu Bakir dagı özünün bir tuganını öldürsün, men özümdün bir tuganımды öldürem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oylanıp durup Abu Bakir'din tunuşun kabul aldı. Jana ar bir tutkunga 1000'den 4000 dirhamga çeyin kun ölçümü bekitildi. Bunu tölegönler albatta kutulup jattı. Al emi kun төлöөгө kudureti jetpеген kebir savattуу mekkelikтерге musulmanдар 10 ton bala tapşırıp al baldardın savatı joylar zamat al müşrikler azatqa çıgуу şartı koyuldu. Al emi qoomdo abroylуу müşrikler, misal üчүн alardын biri Abu İzzal Jumahi'ye okşogan akınдар kunsuz ele keyin İslamga karşı küreşpöy turgan şart menен boşotulup жатты. Tutkundардын арасында Сухайл ибн Амр да бар эле. Ал чечен деген жана сөзмөрдүгү менен илгери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлүн даалай оруткан. Ошондуктан Умар ибн Хаттаб анын алдыңкы тиштерин күйүп салууга уруксат сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын каарынан жана келечекте адамдар туткундарды кордоосунан кооптонуп буга уруксат бербейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына туткундарга татыктуу мамиле жасоону буйрат. Ошондой эле туткунга Абу Суфяндын баласы Амир да түшүп калган болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Амир ибн Абу Суфянды атасынын колунда, Абу Суфяндын колунда туткунда жаткан Саад ибн Ан-Нуманга алмаштырып алды. Ал эми Меккедеги абал жөнүндө бир оз айтып кете турган болсок, Меккеде абал өтө оор эле. Башында эч теңине албаган мадиналыктар Араб жарым аралына падышалык деңгээлинде бийлик жүргүзүп турган Курайштарды жеңип койду. Бул жеңишти, бул жеңилүүнү тан алгысы келбеген Курайш мушриктери Меккеде өлгөндөргө аза күтүп ыйлоого да тыюу салышты. Абу Лахаб Бадыр согушуна катышкан эмес эле, бирок Бадыр согушундагы жеңилүү аны аябай түшкүндүккө салды. Ал араң бутун сүйрөп келди дагы Аббастын чатырынын алдына келип жан баштады. Ар жактан өтүп бараткан Абу Суфянды чакырды. Я Абу Суфян, Бадыр согушу тууралуу мен өзүңдүн оозуңан угайынчы, эмне болду деди. Абу Суфян дагы жан баштап отуруп, Абу Лахаб, мусулмандар бизди каалагандай өлтүрдү, каалагандай туткундады. Биздин жоокерлерибиз дагы жакшы согушту, бирок аларга кандайдыр күчтөр асмандан түшүп жардам берди деди. Муну угуп отурган чатырдын ичиндеги Абу Рафия чыдабай кетти дагы башын чатырдан чыгарып, бул асмандан түшкөн периштелер эле деп жиберди. Мына ошондо Абу Лахаб чогулган бүт кыжырын Абу Рафиядан чыгарды. Аны жерге жаткырып алып, сабап атат, баш көзүнө карабай уруп атат, токмоктоп атат. Муну карап турган Фазыл, не болсо да анын күйөөсүнүн кулу чыдабай кетти да чатырдын бир устунун сууруп чыгып, сен эмне мунун ээси жок болсо эле сабай бере турган кул деп ойлоп атасың деп туруп, Абу Лахабтын башына таяк менен койгулап салды. Бир жума өтүп өтпөй, Абу Лахаб бул жеген таягынан каза болду. Абу Лахабтын жарасынан жийиркенип, сөөгү 3 күнгө чейин көмүлүбөй жата берди. Акыры элден тартынып, уулдары менен туугандары сөөктү таяк менен томолотуп барып, бир анга көмүп салышты. Hicrattın 2-ci жылынын Рамазан айында мусулмандарга орозо, садака витр жана зекеттин нисаб өлчөмү бекитилди. Бул өкүмдөр оор абалда жашаган мухажир сахабалардын абалынын оңолусуна өтө зор өбөлгө түздү. Musulmanlar ушун менен жеңди. Аллах Субхану ва Тааланын жеңиши болду. Аллах Субхану ва Таала Меккеден мусулмандарды кандай сууруп кеткен болсо, бүгүн Бадыр согушунда да ушу караңгы түндөй каптаган капырлардын күчтүү колунун арасынан жеңиш менен сууруп чыгып, өзүнүн душмандарын, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын душмандарын жана ушул мусулмандардын душмандарын бардыгын кемсинген абалда согуш талаасында кантыратып жеңди. Бүгүн жеңиш болду.
Жана эмики көрсөтүүдө Бадырдан кийинки абал жөнүндө сөз кылабыз. Анда кийинки тасманы да күтүңүздөр. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.